Мына кечээ Кемпирабадты жабык эшик аркасында өткөрдү. Мен ошол жерде түздөн түз катышкан киши катарында айтайын, бир эмес 2 жолу трибунага чыгып сүйлөшкө туура келди. Ал жерде ошол суунун астындагы калган көчкөн айылдардын тургундарыбыз менимче топтолгон, даярдалган, тизмеленген инсандар болду. Биз кийин кабарлаштык, себеп мындай бир кабар укпай калгандар аябай көп. Ошол эле учурда bir 500 чакырым алыстагы турган айылдардан кишилер келип үлгүргөндүгү өзүнөн өзү мындай бир баа берет. Эл жөндөн жөн нааразычылык билдирип аткан жок. Эл ошону көрүп турду. Өзгөн районунан чыккан бир башы көрүнгөн бир да чиновник калбаптыр. Башка областта губернатор болуп жүргөн азаматтар, азаматтардын аппараттарында иштеп аткан азаматтар бүтүндөй эле баары көчүп барып алыптыр. Андан кийин ал кандай деңгээлде өтөөр андан сиздерге белгилүү да. Ошо бүт баары даярдалган, бүт баары мындайча айтканда спектакль да. Агай, Кемпирабадтын тагдыры кандай болот? Кемпирабадтын тагдыры мен кече кайрылганда айттым, эл чечиш керек. Эгерде ошол жерде 5 айыл өкмөттүн эли, бул 5 айыл өкмөттүн эли деп эле аларга таштап койбостон, бул кыргыз мамлекетинин тагдыры. Эгерде эл булар кандай чечкен болсо, ошого макулбуз деп отура берген болсо, анда отура беришиз. Эмне кылалы, айтыңыздарчы өзүңүздөр. Мен мисалы депутат катарында эмне кылышыбыз керек? Биз максималдуу түрдө бардык маалыматты берип атабыз, максималдуу түрдө күрөштү жүргүзүп атабыз. Мен 2 жолу чыгып сүйлөгөн кезимде тең айттым, мен караманча каршы добуш берем. Мына Турдакан Усубалиевдин Алтындан кымбат суу деген китебинде керемет жерлер жазылып кеткен. Дал ошол Кемпирабад боюнча. Азыр ошолорду көбөйтүп, мындай бир беребиз депутаттарга. Аны окугандан кийин бир аз ойгонобу, инсап берсин деп турабыз да.